мекендештер, КТРК Спорт телеканалының көрермандары, біз қайрадан әле Наурыз турниріне арналған көпір бойынша мендеште түз эфирде көрсетуін улантабыз. Жогорку лиганың алқағындағы тайпалық басқыштағы екінші турдық ойындар. Бұға чейінки беттеш әлбетте ынтымақ командасы мен жаш күш командаларының ортасындағы болса, азыр эми Б тайпасына кезек келді. Бұл жерде дағы қызықты ойын бізді күтуді. Былтырғы жылы бірінші лигада финалда кез келіп ойын көрсетті. Екі жан бүгін эми жогорку лигада тайпалық басқышта атсалышат. Ысыккөл облысының Мурас командасы. Есіңіздерде болсо, былтыр президенттин кубогымен Кубан Жумамединов. Қызыл көк түс, мамлекеттік туыс, қызыл ту, Асман тіреген көк. Асман, мына Мурас менен Алатау. Азыр эми командалардын курамына сиздерге айтууну баштай берели. Алатау командасынан курамын айта турган болсо, Алатау командасы быйылкы сезондо өз курамын бир аз да болсо күчтөп келген. Анда эмесе курам төмөндөгүдөй. Таштемир Майлубашев биринчи катар саны менен команда капитаны Шерой аттуу жаңы аргымак менен ойын алып барат. Экинчи Айтмерек Сейитказы уулу, анын минген аргымагы да Шымкент. Аталган аргымак дагы жаңы экенин сиздерге айтып өттүлү. Талас жергесинен алып келинген, ортого түшө турган мыкты аргымак. Үчүнчү Акбар Иманбеков Сахап аттуу аргымагы менен ойын көрсөтөт. Төртүнчү Бобек Шакирбек уулу Данчону минет. Аталган оюнчу дагы кез келгенде жекеме-жекеде чыгууда. Бешинчи коргоочу Алы Назаров Лимон аттуу аргымак менен ойын өткөрөт. Алтынчы Аскат Аскаров Трон менен. Жетинчи Байыш Ниязов кайрадан 2 жылдан узак убакыттан кийин, тыныгуудан кийин кайра келди. Ушул чоң көкбөрүгө Каркыра менен ойын алып барат. 8-чи Мухаммед Садык Абдыкерим уулу Телторун ойнотот. 9-чу Шумкарбек Бакытбек уулу Асман менен. 10-чу Манас Ниязов Шторм аттуу аргымагы менен. Андан соң 11-чи Медеш Абдыкайым уулу Нуркашка менен ойын көрсөтөт. 12-чи Бекказы Токтогулов Сүлүк Кара менен ойын алып барат. Ал ортодо мынакей Улак дагы болсо талашта экендигин көрүбүз. Алатау командасынын курамын айтып өттүк. Ошондой эле командада өзгөрүүлөр болгондугуна байланыштуу команданын маштуруучусу да өзгөргөн. Эгер былтыр Эрмек Шейкитов команданы жетектесе, быйыл мына Каныбек Кубатов дагы бир көкбөрдүн легендасы команданы жетектеп машыктырып келген. Аны эмесе Алатау командасы курамы ушундай. Эми Ысыккөл облусунун Мурас командасын кесиптешим тааныштырып өтсүн. Меримбек Осмоналиев биринчи катар саны менен Сүлүк Кара аргымагы менен ойын жүргүзмөкчү. Экинчи Нурбек Баялиев Сахап аттуу аргымак менен. Тилек Кошунбаев үчүнчү катар саны менен Ак Жолтой аргымагы. Эржан Талантбек уулу Көк Күрөң аргымагы менен 4-чү катар саны. 5-чи Майрамбек Абдылдаев Белек аргымагы менен. 6-чы Назар Кошунбаев, 6-чы Аракет аргымагы менен. Нурбек Чолпонбаев 7-чи Көк Мончок аргымагы менен. 8-чи Жаныш Конушбаев Атаман аргымагы менен. Бейшенбек Кадырбек уулу Пират аргымагы менен. 9-чу катар саны Тилек Айып уулу 10-чу Хантору айгыры менен. Алмаз Жолдошкеев полковник аргымагы менен. 11-чи катар саны Элдар Ишенгазиев 12-чи капитан аргымагы менен. Команданын жетекчиси Бексултан Анарбек уулу башкы насаатчы Улан Бектенов. Ушундай старттык курамды бүгүн Мурас курама командасы талага чыгарган экен. Оюндун 3-чү мүнөтүнө карай кирип барабыз. Биз азыр ортодогу жекеме-жеке чыгуу эрөөлүү.
Жана Мурас командасы мынакей улак тортодон эңип алды. Эсиңиздерде болсо, былтыркы президенттик кубогунда дагы ушул жекеме-жекеде Мурас командасы Алатоонун айнасын алты келтирген болчу. Бул ирет дагы мына кайрадан эле ошол эле Жаныш Конушбаев өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүдө. Мына көк кийим менен ойун алып барууда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өткөнкү кечеги оюнда ушундай эле көк кийим менен Алатоо ойун алып барган. Андыктан адаштырбаңыздар. Бүгүн көк кийим менен мынакей Мурас жааты чыккан. Ал эми Алатоо тиешелүү түрдө мына кызыл түстөгү форма менен ойун көрсөтүүдө. Жаныш Конушбаевдин алгачкы аракети анчейин ийгиликтүү болгон жок. Тегерек чейинде улакты жерден эңип кеткендигине мыкты болгон, бирок андан ары Тайгазанга жакындап келген учурда чабуулду жыйынтыктай алган жок. Кезектеги жекеме-жеке кайрадан эле Жаныш Конушбаев өзүнүн атаман аттуу аргымагы менен ага туруштук берүү үчүн Алатоо командасынан Бобек Шакирбек уулу чыккан. Бобек Шакирбек уулу дагы кече күнү мыкты ойун алып барган. Негизинен Алатоо командасы дагы да болсо, дал ушул ортодогу аргымактары анчейин мыкты болбой жатат, бирок Чымкент жаңы команда аргымак кече күнү кези келгенде жекеме-жекеде жеңишке жетип койгон болчу. Бирок эмнегедир азырынча ал аргымакты биз жекеме-жеке рөлүндө көрө элекпиз. Жаныш Конушбаев дээрлик Тайгазанга жакындап келди, бирок ыргытууга мүмкүнчүлүкү болгон жок. Жаныш Конушбаев да кайрадан ага каршы атаандаш Сталин Азаров жаратты, бирок Жаныш Конушбаев эч нерсеге карабастан Тайгазанга жакындап келди. Азыр эми өнөктөштөрү ага жардамга бериши керек. Себеби дегенде Алатоонун эки коргоочусу ага чоң атаандаштыкты жаратып, жада калса улакты тартып алуунун аракетинде. Алы Назаров дагы да болсо улактын бир жагынан бир туягын кармап алгандай таасир калтырат. Эми Жаныш Конушбаевга өнөктөштөрү жардамга келиши керек. Майрамбек Абдылдаев анын жанында көрдөбүз. Мынакей караңыздар, чукуштуудай талаш, анын натыйжасында аргымактардан мыкты аракети жана дагы да болсо улак талашта калууда. Бири-биринин аргымагын жетелеп Тайгазанга жакындатуунун аракетин жана ушул жерде улак жерде түшүп калгандыгын көрүүдөбүз. Жана биринчи болуп ушундай учурда албетте Манас Ниязов эңип кетүүгө өтө жакшы мүмкүнчүлүктөргө ээ болот. Эсиңиздерде болсо, былтыркы финалдык, биринчи лиганын финалдык беттешинде дагы ушул финалда бардык салымдарды Манас Ниязов салган болчу. Жада калса финалдык эмес, ошол турнирдеги дээрлик 80% салымды Ниязов салгандыгы белгилүү. Азыр кайрадан улак талашта жана чагымда жекеме-жеке рөлүнө күбө болобуз. Эгерде эч кимиси ушундай таризде улакты эңип кете албаса, ал ортодо Алатоо командасынын бир оюнчусу жерге кулап калганын көрүүдөбүз. Бул Бобек Шакирбек уулу. Демек, көрөрмандар, азыр эки командага тең акчалай сыйлыктарды коюуда. Эми бул кошумча дем күч, бирок ал акча сайылбаса деле албетте эки командада тең жеңишке жетүүнүн мотивациясы жогору экендиги түшүнүктүү. Ал ортодо улакты жерден өйдө көтөрдү, андан ары ыңгайлуу таризе эңип кете алабы? Жок, ал ортодо караңыздар, Алатоо оюнчусу атаандашынын колунан улакты эңип алган жана жок. Ушул жерде Алатоонун бир эмес эки оюнчусу жакшы бир мүмкүнчүлүктү алды. Андан ары мынакей сол канат менен чабуулду баштоонун аракетин көргөн, бирок Мурас оюнчулары ага эч кандай мүмкүнчүлүк берген жок. Аскат Аскаров өтө мыкты оюнчу, командага быйыл жаңы келген оюнчулардын бири. Азыр бош аймакты издеп атаандаштарынын Тайгазанын көздөй бет алууда жана атаандаштары Мурас командасы тиешелүү таризде
өз тоскоолдугун бул жерде жаратат. Асхат Аскаров дагы да болсо улакты өзүнүн карамагына кармап атаандаштын жарым таласын карай Тайгазан жака туштап чабуулдук аракет көрүп жаткан учуру. Ал учурда Мурас командасынын коргоочулары дагы жөн турбастан өз убагында чарасын көрүү менен коргонуп, мына азыр болсо улак сызыктын үстүндө калдыбы же сызык таласынан чыгып кеттиби айтор азыр. Эгерде гана сызык таласынан чыгып кеткен болсо ортодогу айлампанын ичинде азыр кайрадан жекеме-жеке чыгуу орун алмакчы. Абдан жакшы оюндун 9 мүнөттүн карай кирип барабыз азыр. Ошол 8 мүнөт ичинде командалар абдан мыкты бир чабуулдар менен алмашты десек болот. Абдан күчтүү командалар экөө тең. Бири-бирине оңой эле жеңишти берип койбосун бардыгыңыздар байкап турсаңыздар керек. Азыр бир нече көз ирмемден соң улак ортоңку айлампанын ичине түшкөндөн кийин жекеме-жеке уланмакчы. Улак келип түштү жана жекеме-жекеге чыккан бул экинчи катар саны менен азыр Ала Тоо командасынан Мурас командасы Сейитказы уулу жана Мурас жаатынан Бейшенбек Кадырбек уулу. Экөөнүн укмуштуудай эрелүү азыр Бейшенбек Кадырбек уулу биринчиден болуп атаандаштан айырмаланып ортодогу улак тарапты алууга аракет кылып жаткан. Жана кимиси биринчиден болуп улакка жетип улакты эңип кетет. Кошунбаев Тилек чапканат Бейшенбек Кадырбек уулу пират аргымагы менен азыр өзүнүн атаандашына эч кандай мүмкүнчүлүк бербей жатат. Мына пираттын дагы абдан сонун улакты коргоп берип, мына эңүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип жатканын көрүп атабыз. Ал учурда мына Ала Тоо командасынын оюнчусу Чымкент аргымагы мына улакты эңгендей болгон азыр. Дагы да болсо Сейитказы уулунун карамагындагы улак Мурас командасынын оюнчусу болгон күч аракетин көрөт. Эми мына чийинден улак чыккан, эмнегедир өзүнүн командасындагы өнөктөштөрү эми гана жардамга келип отурат. Кимиси биринчиден болуп бул жерден улакты өзүнүн такымына басып кетет. Ооба дагы бир эле талаш, мына өзүнүн өнөктөштөрү ушундай бир ур-соккулар менен азыр атаандаштарын камалоого алуу аракеттерин көрүп жатат. Ала Тоо командасынын оюнчусу биринчиден болуп улакты бул топтун ичинен сууруп чыгып кетти, бирок тала сызыгын таштаган топ азыр улак кайрадан айлампа чийинин ичине кайтып келмекчи. Демек кезектеги жекеме-жеке эрөөлүнө күбө болобуз. Албетте кайрадан эле Айтмарик чыга топтошойт. Айтмарик Сейитказы уулу өзүнүн Чымкент аргымагы менен. Албетте Чымкент буга чейин белгилеп өткөндөй эле Талас облусунун чемпионатында райондор аралык мелдеште өтө мыкты таризде өзүн көрсөткөн Ынтымак командасындагы Аватар аттуу аргымакка тең атаандаштыктагы эрөөлдү жараткан болчу. Мындан улам мына Ала Тоо жааты атты баалап өз командасына сатып алган болчу. Бирок бул ирет Ала Тоо жаатынан ортого Бобек Шакирбек уулу түшкөн. Ал эми Мурас жаатынан болсо кайрадан эле Жаныш Конушбаев былтыр президенттин кубогунда албетте жылдызы жанда аталган оюнчунун Жаныш Конушбаевди жалпы эл мына ошол турнирден кийин жакшы тааныды окшойт. Кайрадан Жаныш Конушбаев ийгиликтүү түрдө ортодо улакты алды. Андан ары тегерек чийинден чыкты. Азыр өзүнүн ылдамдыгын өстүрүү менен бош аймакты көздөй издеп барат. Дагы болсо мүмкүнчүлүк бар. Өнөктөштөрү жолду ачып бериши керек. Тайгазанга жакындап келди, ыргытышы керек. Эмне болду? Бул жерде бир аз ыңгайсыз болуп калды окшойт. Ал ортодо Ала Тоонун коргоочулары мына кайрадан жакындап келип калды. Ушул жерде бир аз ыңгайсыз таризде такымга басып алган окшойт. Натыйжада дароо такымдан алып Тайгазанга ыргытууга мүмкүнчүлүгү болбой калды. Анын натыйжасында өтө керектүү алтын мүнөттөр өтүп кетти. Дагы Ала Тоонун коргоочулары артка кайра кайтып келүүгө үлгүрдү. Жыйынтыгында бул чабуул дагы ийгиликсиз жыйынтыкты алды. Эч кандай упай жазылбайт. Упай сандары дагы болсо 0-0 боюнча калууда. Жана дал ушул Ала Тоо командасынын Тайгазаны
жакта жайгашкан. Тегерек чейинге улак алып келип ташталышы керек. Жана кезектеги жеке эрөөлү. Ала Тоо командасы бүгүн албетте жеңиши керек. Себебинде башка эч нерсе калган жок. Себеби дегенде аталган команда кече күнү жеңил узасында туш болгон болчу. Натыйжада бүгүн эгерде жеңиле турган болсо анда мелдештен кош айтышат. Да, достор, ортодогу эки мыкты делген улакчылардын эрөөлү 9-чу катар саны менен азыр Мурас командасынан Бейшенбек Кадырбек уулу Пират аргымагы менен ортодогу эрөөлгө түшкөн болсо, Ала Тоо жаатынан Айтмарек Шейитказы уулу кайрадан Чымкент аргымагы менен дагы да болсо эрөөлү уланат. Азыр ортоңку бөлүктү өзүнүн карамагына алган бул Мурас командасынын оюнчусу, бирок мына аргымактардын жекелей бул балбанды улакчылардын эмес, аргымактардын дагы тиреши десек болот. Биринчиден бул Ала Тоо командасынын оюнчусу топ улакты өзүнүн карамагына алып кетти жана ортодон таштап мына кандайдыр бир мүмкүнчүлүк менен Ала Тоо командасынын оюнчусу кайрадан улакты өзүнүн карамагына алып, азыр үзөңгүсүнө бекемдеп басып алган соң айланып өтүп атаандашынын жарым таласын карай, тайгазанды карай мына угуштуудай ылдамдык менен кирип бараткан учуру, бирок алдыдан коргоочулар мына тозуп чыгып, Манас Ниязов азыр бир салым жасап койгонго өтө жакын барда жана упай бар. Биринчи салым Ала Тоо командасы оюндун 14-чү мүнөтүндө мына бирде алдыга чыгып аткан сиздер менен күбө болудабыз. Манас Ниязов албетте буга чейин Достук командасынын алдыга жетелеп келсе, эми Ала Тоо командасынын тең жарымы болууда. Ошентип эсеп саны 1-0. Негизинен оюн жүрүшүндө Мурас командасы бир аз үстөмдүк кылып жаткандай таасир калтырган, бирок биринчи мүмкүнчүлүктө эле Манас Ниязов текке кетирген жок. Дароо жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүлгөн, аны салым менен жыйынтыктады. Натыйжада Ала Тоо командасы алдыда. Бирок Ала Тоо командасынын дымагы канчага чейин жетет байкап туралы. Себеби дегенде кече күнкү Достук менен болгон беттеште дагы биринчи бөлүктө жеңишке жетишкен болчу, бирок андан кийинки таймдан кийин эки бөлүктө бир гана атаандаштары салымдарды салып, анын жыйынтыгында жеңишти атаандаштарына берип койгон болчу. Азыр Ала Тоо командасынын оюнчусу кайрадан стартка ташталган улакты эңип алгандыгын көрдүк. Азыр өнөктөшүн өткөрүп берүүнү аракет кылып жатса керек, бирок Мурас командасынын оюнчулары өтө мыкты азыр коргонууда. Акыр аягына чейин дал ушул улакты толук кандуу такымга басууга мүмкүнчүлүк берген эмес. Эми гана жакшы бир чабуулдуулантууга мүмкүнчүлүк ачылып турат. Мухаммед Садык Абдыкерим уулу дал ушул оюнчу азыр улак өткөрүп берүүнү көздөп жатат окшойт. Өткөрүп берүүнү ийгиликтүү түрдө ишке ашырды жана азыр кайрадан өздөрүнүн тайгазанын бир айланып берип андан кийин чабуулду баштайт окшойт. Аз жерден эки оюнчуну артта калтырууну жакшы бир оюн ойлогон, бирок ойлогон ою ишке ашкан жок. Дагы да болсо улак Ала Тоо командасында болчу, бирок дал ушул оюн таласынын сыртына чыгып бара жаткан кезде убакытты созбоону туура көрдү. Анын натыйжасында улакты жерге таштап койду. Эгерде улак сыртка чыкса, албетте жеке эрөөлүү болмок. Ал эми бүгүн жекеде Ала Тоо жааты бир аз алыс болуп жаткандыгын түшүндү. Андыктан дал ушул жерде жаткан улакты эңип алууда Ала Тоо командасына көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар экендигин түшүнүп, ушундай бир чечимге, ушундай жолго баргандыгын дагы белгилеп койсок болот. Дагы да болсо улак жерде эч кимиси эңип ала албай жатат азырынча. Жана чагымда кайрадан эле жеке эрөөлүнө күбө болот окшойбуз. Эгерде ушундай эле сүрөттөрүш азыр улана бере турган болсо, калыс ышкыргын жаңыртууга даяр. Бирок акыркы секундаларга чейин эч кимиси мынакей өзүңүздөр көргөндөй эңкейип көрүүнү эч ким туура көргөн жок. Себеби дегенде бардыгы бир жерге топтолуп алган, эңкейүүгө дагы мүмкүнчүлүк берген жок. Биз айткандай эле жеке эрөөлүнө ортоктош болобуз. Дароо башка оюнчулар кирди оюн таласына жана булса
кимиси чыгат байкап туралы. Демек, буга чейин өзүнүн маегинде айткан Манас Ниязов кез келгенде сүлүк каранында минем деп эки аргымакты минип оюн көрсөтүүгө даярданып жатканын айткан. Азыр болсом да штормдо эмес сүлүк караны минип жүргөндүгүн байкоодобуз. Жана сүлүк кара менен канчалык деңгээлде мыкты оюн алып барат байкап туралы. Ал ортодо жеке эрөл кайрадан эле Чымкент чыккандыгын көрүбүз. Өзүңүздөр байкагандай эле жана Жаныш Конушбаев атаандаштарынан Жаныш Конушбаев өзүнүн атаман аттуу аргымагы менен кайрадан мыкты болуп чыкты. Жана улакты азыр такымга басты бул жерде. Андан ары чабуулдуулантып кете алабы? Атаандаштар болгон күч менен тоскоолдук жаратууда. Ал ортодо Алатоонун бир оюнчусу жерге да кулап түшкөнүн көрдүк. Бирок эч кандай эреже бузуу жок ал жерде. Алатоо командасы кайрадан атаандаштардын тайгазанына жакындап барганы менен мына сүрмө топ акыры оюнчуларды оюн таласын сыртына чыгарып жиберди. Оюндун бүтөөрүнө болгондо 1,5 мүнөттөй убакыт калды. Азырынча эсеп саны 0-1 Алатоо командасы алдыда. Дагы да болсо ошо талаа чейин сызыгын таштап кеткен улак ортодогу эрөлгө мына калса азыр эки балбанды чакырмакчы. Биринчи таймдын акыркы минут. Дагы да болсо ошол эле оюнчулар мына улакка болгон ортодогу күрөшү. Чымкент бул жолкусунда ортоңку улак турган жерди толук каралоого алып азыр эңип кетүүгө жакшы мүмкүнчүлүк бардай көз калтырган, бирок толугу менен таза ортого түшпөй калгандыктан азыр Алатоо командасынын оюнчусу улакты оңдоп түздөп берүүнү туура көрдү. Дагы да болсо 30 секунда калды таймдан. 30 секундта убакыт калып отурат аягына чейин. Азыр болсо ортодогу күрөш. Чымкент ортоңку бөлүктү мына Айтмарек Сейитказы уулу минип жүргөн ат азыр ортоңку бөлүктү көзөмөлгө алып, Айтмаректе азыр улакты эңип кетүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн учуру болчу, бирок ал мүмкүнчүлүктү бир аз колунан чыгарып алды көрүнөт. Ошол эле Замат Мурас командасынын оюнчусу азыр Бейшенбек Кадырбек уулу. Менимче бул биринчи бөлүк 1-0 эсебинде аягына чыгып отурганын көрүүбүз. Манас Ниязовдун аткаруусунда абдан бир мыкты салымдардын бирин көрдүк. Азыр командалар бир аз суу ичип, эс алган соң биз кайрадан түз эфирде КТРК Спорт телеканалы Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан көкбөрүнүн түз алып берүүсүн улантат. Саламатсызбы Сыймык байке, иштериңиз жакшы? Жакшы, рахмат, саламатсыз. Бул Мурас Асыл Тукум жылкы заводунун жаңылыктары менен бөлүшө кетсеңиз, кандай жылыштар болуп атат? Мурас Асыл Тукум жылкы заводубузда бизде ушундай заманбап аттарга ушу ат сарай салдык. Ат сарайыбызда ушу 19 бээге ылайыкталынды. Бул заманбап ат сарайыбызда азыр жаган жорго бээлер турат. Кыргызстандан, Россиядан же болбосо чет өлкөлөрдөн келген бээлерди ушу жерге жыйнадык. Ушу бээлерден тукум алып, жакшы жорголорду чыгарып, анан ушу Кыргызстанда боло турган ат чабыштарга чабуу максатында же болбосо элдерге сатуу, таратуу, ушу өнүгүү, ушул жагаты да өнүксүндө ушул жылкы заводубузду ачтык. Негизи эле Кыргызстанда жорго таптагандан дагы күлүк таптагандар көп да. Бул Мурас Асыл Тукум жылкы заводу эмнеге ушул жорго жаатын тандалды? Өзүңүздүн сурооңузга жооп бергендей, ушу башка жаат көп болуп атканына байланыштуу аз жагын кичине көтөрүп кетели дедик. Бул жоргону ушу коңшу өлкөбүздө Казакстанда жана бизде чабат. Жоргону ушу узак аралыкка чабабыз. Ошонусуна байланыштуу ушу жоргону биз жорго жаатында олуттуу ийгиликтерибиз болуп атканына байланыштуу ошол жаатын алып кетели деп чечтик да, башынан баштагандан кийин.
негизи эле бул заводдун ачылышына аз эле болду, бирок ошого карабастан кыйла жетишкендиктерге жетишип калдыңыздар. ооба, жылкы заводдун ачылышы ушул жылы ачылып атабыз. Негизи буга чейин жылкыны дайындап чаап эле жүргөнбүз. Анан ошо чаап жүргөндө ийгиликтерибиз аябай жакшы болгонуна байланыштуу ушул чечимге келдик. Ушу көбүрөөк кармайлы, көбүрөөк чабалы, элге көбүрөөк тараталы деген максат менен. Биз ошо баягындай элдик ат чабыштарда көп эле байкап калабыз да. Сиз атайын дүрбүңүздү алып алып, камераңызды алып алып, баягындай жорголордун жүрүшүн карап турасыз да, мындай калыстыкта жагыңыз бар, ооба, мени ушу Кыргызстанда калыстар арасында ушу камера менен байкоо жүргүзүү жагына бекитишкен да. Камера менен байкоо жүргүзүп, анан ошо менен камера менен тартып алып, анан оюн бүткөндөн кийин баягы камерадан кайра судьянын баары биригип алып, калыстын баары биригип алышып, ошол камерадан көрүшөт. Кимдин канча жолу жаңылышы бар экенин, кимдин канча жолу чуркап кеткенин санашып, анан баардыгы туура болгондой кылып, баардыгы эрежеге туура келсин деп, ошо ат чабышты ошондой өткөзүлөт да. Ошон үчүн биз ошол жагындагы эме болобуз. Камера аркылуу судьябыз да биз. Негизи эле айта кетип кетиңизби, жогорудачы Кыргызстандан, Россиядан, андан сырткары да башка өлкөлөрдөн алып келебиз депчи бул породалардычы. Анан кайсы жактын аттары баягындай жорго чабышта өзүн мыкты көрсөтө алды? Эми ар кандай. Бул Америка таскак жылкысы. Бул алар классикалык дистанция деп коет, классикалык аралык. Ал деген алар 1 миля деп коюшат, өзүлөрү ошо километр жок, даякта ошо миля менен өлчөшөт, анан 1 миля деп коюшат. Бизче 1609 метр болот экен. Ошол аралыкка чабышат алар. Анан алар көбүнчө ылдамдыкка аракет кылышат да, ылдамдыкты баягы өнүктүрүү, рекорд коюу, рекорд жаңыртуу, ошол жагына жанталашып, ошол жагына иштешет да аларчы. Анан ошого байланыштуу Америка таскак жылкысы ылдам келет. А француз таскактар болсо, француздар кичине узагыраак аракка чабышат, аралыкка чабышат. Бирок алардыкы баары бир деле бизге караганда кыска, бирок узак аралыкка, бирок аябай катуу ылдамдык менен чабышат да. Ошон үчүн француздар бир аз чыдамкайраак келет да. Анан орус таскак деп коебуз. Орус таскак жылкысы булар дагы ушу Америкадагыдай эле классикалык дистанция, жанагы 1609 метр деп атпайбы, ошондойго чабышат. Ошол орус таскак жылкысы француздар ушу баары аралашма болгондо ушу жакшы болот да. Негизи француздар деле жакшы, эми таптаганга жараша болот. Ушул 3 пародадан алып келип чаап атабыз азырчы. 3 парода аябай жакшы өзүлөрүн көргөзө алышты да. Ошон үчүн 3 пародан алып келип таптап кээ бирөө айтып кетпедимби буга чейин жана спринтерский дистанция депчи. Спринтерский аралыкка спринт жорго деп чаап атабыз. Ошол жакка негизи көбүнчө Так, биз даяр, урматтуу командалар. Болбой эле стартка барып алат экенбиз да, сен. Сайла жок, ары карап күлүп, бери карап ыйлап коюп өткөзө берейин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кайрадан Чолпон Ата шаарындагы ат майданында орун алып жаткан Мурас Алатоо командалардын оюнуна назарыңыздарды бурабыз. Биринчи 20 мүнөттүк минималдык эсепте 1-0 айырмачылыгында Ош шаарынын Алатоо командасынын пайдасында жыйынтыкталды. Эми экинчи 20 мүнөттүктү күтүп калабыз. Кандай жооп берет бул бөлүктө Ысык Көл облусунун командасы, албетте жергиликтүү команда десек болот. Ош Тактайдын Ысык Көл жергесинде Чолпон Ата шаарында өтүүдө. Андыктан бул команданын дагы көрөрмандары абдан көп десек туура болот. Каластын ышкырыгы жаңырды. Анда эмесе экинчи бөлүк старт алды. Мурас командасы эсепти теңеп кете алабы? Жок, Алатоо өзүнүн артыкчылыгын өстүрөбү? Бул азырынча
Суровойдон калууда. Жана стартка ташталган убакты биринчи жерден болуп Алато жааты. Алато командасынын оюнчусу өзүнүн такымына баскандыгын көрө алдык. Андан ары чабуулду уланта алабы байкап туралы, артынан коргоочулар келип мынакей жармашкан жана улакты атаандаштан тартып алуу аракети кандайдыр бир деңгээлде оңунан чыккан жок. Натыйжада Алато командасы дагы да болсо өз чабуулун улантып жаткан учуру. Алато командасынын кезектеги дайыр чабуулдук аракетине күбө болуп өттүк, бирок такымына басып алган абдан мыкты оюнчу десек болот. Ошол эч кандай мүмкүнчүлүк бербестен азыр дагы да болсо өзүнүн карамагында улакты кармап турган учуру, бирок Мурас жаатынын коргоочулары абалды өз убагында көзөмөлгө алуу менен азыр өздөрүнүн тай казанына жакындатпастан мына коргонууда абдан мыкты оюн алып барып атат десек болот. Дагы да болсо башаламандык бул жерде улакка болгон күрөш жана талассыздыгын таштап чыгып кеткен. Азыр кайрадан ортоңку айланпанын ичинде жекеме жеке чыгуу менен бул беттеш улантылмакчы. Ортого улак келип түштү жана эрөөлгө жекеме жекеге чыгуу үчүн дагы да болсо ошол эле Алато жаатынан Айтмарик Сейитказуулова Чымкент аргымагы менен жана Бейшенбек Кадырбек уулу Мурас жаатынан биринчи бөлүктө дагы ушул эки улакчынын абдан мыкты ортодогу оюну көргөзгөндөрүн көргөнбүз. Ал эле эмес, жеке эле үстүндөгү улак ойной турчу адамдар эмес. Эки укмуштуудай аргымактардын дагы бири-биринин жолун торосунда мындай азыр сол жагы менен өңүп оң жак такымына өткөрүп кетүү аракетин жасаган Мурас командасынын оюнчусу, бирок бир аз ийгиликсиз ашып улакты колунан түшүрүп алып отурат. Дагы да болсо бул жерде азыр толугу менен улак бул таза сызыгын таштап чыга элек. Ошондуктан командадагы өнөктөштөрү көзөмөлгө алуу менен гана карап турмакчы. Чымкентна азыр өзүнүн атаандашын түртүп берип, өзүнүн үстүндөгү улак ойногон адамга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берди дагы, бирок көтөрүп кете албастан кайрадан тала чийинин сыртына алып келип улакты коюп, улакка болгон чабуулун кайрадан башынан баштамакчы. Мурас жаатынын оюнчусу азыр кимиси биринчиден болуп бул жерде такымга басып кетет. Биринчи аракет бул Айтмариктин аткаруусунда. Айтмарик толугу менен улакты өзүнүн карамагына алды да, бирок үзөңгүгө басып жетише албай жаткан убагын көрүүдөбүз. Кайрадан Айтмарикти түртүп барып мына өзүнүн Мурас командасынын коргоочулары аут абалына чыгарышты дагы. Кайрадан айланпанын ичинде азыр эрөөлгө түшкөн эки балбандын эрөөлүнө күбө болмокчубуз. Биз улактын келишин күтөбүз. Мына улак келди, азыр ортого ташталды. Калыстын ышкырыгынан соң азыр эки оюнчу азыр ортого кирмекчи. Атчылар, ветеринарлар Алато жаатынан азыр ортодогу эрөөлгө чыккан оюнчулардын жекеме жекеге чыккан оюнчунун алмашуусун көрүүдөбүз. Жана улакты азыр талассыздыгынын ичинен чыгарышты, айланпанын ичинен, бирок кимиси бул улакты Мурас командасынын оюнчусу азыр улакты өзүнүн карамагына алып ыңгайлаштырып үзөңгү басуу менен бул 4-чү катар саны менен ойногон Эржан Талайбек уулу жана чабуулга мына эми гана оң жак үзөңгүсүнө которуу менен казанга жакындап келген, бирок коргонууда ойногон Алато командасынын оюнчусу жеке эле улакты тартып албастан бул жерде өзүнүн атаандашын дагы чогуу улак менен тартып түшүрүп койду. Караңыздарчы урматтуу телекөрүүчүлөр, укмуштуудай көрүнүштөр, укмуштуудай оюн, абдан бир тездикте жана ылдамдыкта ушундай бир укмуштуу бир көз караш менен өтүп жаткан оюн десек болот. Кайрадан улакка болгон күрөш уланат ортодон. Албетте улак кайрадан жерде, эки команданын оюнчулары жерден улакты эгип алуу аракеттерин көрөт. Албетте эсеп саны 1-0, интрига дагы да болсо сакталууда. Эгер экинчи улак азыр салынып кете турган болсо, Мурас жаат үчүн абал бир аз оорлойт. Ал ортодо Алато командасы кезектеги чабуулду баштап аракетин көргөн, бирок Мурас жааты адаттагыдай эле коргонууда өтө мыкты.
oyunчуну oyun talasının sırtına түртүп жиберди. Жана жекеме-жеке эрөөлүнө ортоктош болобуз. Жекеме-жеке эрөөлү кайрадан эле Мурас жаатынан Жаныш Конушбаев чыгабы, жол болсо Бейшенбек Кадырбек уулу чыгабы? Мына ушул суроо. Бейшенбек Кадырбек уулу былтыр биринчи лигада мыкты оюнчу аталган болчу. Азыр Жаныш Конушбаев эмне болду деген суроо. Себебинде акыркы учурларда Эржан Талантбек уулу чыгууда. Бирок үстүндөгү чабандестери алмашканы менен алдыдагы Аргымак Атаман. Атаман калууда, Атаманды кээде Жаныш минип чыгууда, кээде Бейшеке минип чыкты. Азыр болсо мына Эржан Талантбек уулу аны минип ортого чыккан, жана мыкты атаандашты жаратып жаткандыгын байкоодобуз. Канчалык деңгээлде мыкты болуп байкап туралы Айтмерик Сейитказы уулу бул ирет жок, Айтмерик Сейитказы уулу эмес, бул жерде бизге адашып көрсөтүүдө. Бобек Шакирбек уулу чыккан, Бобек Шакирбек уулу жана Бобек Шакирбек уулуна улакты эңип кетүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Кайрадан эле чагымда азыр буларга берилген убакытта аякталып бара жатат. Эгерде улакты жерден өйдө көтөрүп кете албаса, анда башка oyuncularga кезек берилет. Эржан Талантбек уулу 6-минутта 40-секундда. Экинчи тайм. Ал шышкырган жагыртты. 1 мүнөттүн ичинде oyuncular улакты жерден эңеп кете алган жок. Натыйжада кийинки спортчуларда ортого түшкөнүн күтүп калабыз. Мына эми Айтмерик Сейитказы уулу өзүнүн Шымкент аттуу аргымагы менен бирок ага каршы мыкты деңгээлде Жаныш Конушбаевдин аракети дагы болсо мыкты. Караңыздарчы, эки аргымактын бири-бирин капталын салып күрөш жүргүзүүсү. Ал ортодо Айтмерик жакшы мүмкүнчүлүктү анын аргымагы түзүп бергени таасир калтырган. Азыр Жаныш Конушбаев пират аттуу аргымакты минген. Азыр да ушул пират бир аз нары бери алаксып калган кезде атаандашы Айтмерик улакты эңип алууга мүмкүнчүлүк жаралган, бирок ал абалды пайдаланган жок. Улак тартышта биринчи болуп Жаныш Конушбаев алгандыгында карабастан атаандашы андан нары улакты өзү тарапка өткөрүүнү жакшы аракетин көргөн. Азыр биз эми Мурас командасынын чабуулун көрөбүзбү? Жок, себеби дегенде ал улак менен кошо оюн таласынын сыртына чыгып кетти. Атынын буруп бери жака оюн таласына калып калууга аракетин жасаганы менен атаандашы дагы артынан сая төшүп анын сыртка чыгып кетүүсүнө макул берип койду. Азыр болсо мына кече эртең боло турган оюндарды бизге айтууда. 11-де оюн башталат. Жакшынакай аттардын суутун келтирип, эс алдырып алып. Демек, эртең албетте жогорку лиганын 2 оюну болот. Акыркы чечүүчү оюндар десек болот. А тайпасында эми финалга жолдомо берүүчү оюн Сары Өзөн менен Ынтымак командаларынын ортосундагы эрөөлгө ортоктош болобуз эртең биринчи оюнда. Ал эми экинчи оюнда биз Мурас жана Достук командаларынын ортосундагы оюнду назарыңыздарга салабыз. Эми ал оюнда албетте Достук командасы ачык фаворит болуп калды окшойт. Биринчи оюндан кийин бүгүн эгерде Мурас командасы жеңилип кала турган болсо, анда оюнун кызыгуусу да бир аз төмөндөп калат. Эгерде Мурас жеңе турган болсо, анда биринчи орун үчүн оюн болмокчу. Бирок азырынча Алаток командасы андай сценарийден уланышына мүмкүнчүлүк бербестен бул оюнда эле жеңишке жетүүдө. Жана кезектеги жекеме-жекеден дагы мына Бобек өтө мыкты таризде улакты алды. Өзүнүн оң такымына азыр улакты баскандыгын көрдүк. Жана өнөктөшүн өткөрүп берүүнүн аракетинде атаандаштары азыр капталынан келип, артынан келип айтор тоскоолдукту жаратууда. Бирок өткөрүп берүүнү жасаган жана Алаток командасы өткөрүп берүүнү ийгиликтүү түрдө ишке ашырды. Бирок Манас Ниязов чыгып кетти. улакты оюн таласынын ичинде сактай алган жок. Себебинде Манас Ниязов улак менен кошо талаачынын сыртына чыгып кеткенин көрдүк. Демек 10-чу мүнөт жыйынтыкталды. Экинчи бөлүктүн так ортосунда келген кез эсеп саны дагы болсо 1-0 бойдон калууда.
Ошол эсеп сандар аркылуу эле биз бул беттешти алып берүүнү улантабыз. Дагы ортого кайрадан жекеме-жекеге чыккан оюнчулар азыр. Бул ирет айырмаланып Ала Тоо командасынан 6-катар сан менен ойногон Аскат Аскаров. Мурас командасынан Кадырбек Улуу Бейшекер пиратты ойнотуп чыкты. Жана азыр ортодо улакка болгон күрөш уланат. Бул жерде Бейшенбек Кадырбек уулу пират аргымагы менен ортодогу бөлүктү өзүнүн атаандашына берип, азыр Ала Тоо жаатынын оюнчусу улакты өзүнүн такымына басуу аракетин жасайт дагы. Жана талассыздыгынан чыгарып албаш үчүн улакты өзүнүн өнөктөшүнө таштап берди. Кайрадан Ала Тоо командасынын кезектеги чабуулдук аракети эки жагынан Мурас командасынын эки коргоочусу улакты тартып алуу аракетин көрүп бара жатат. Анткени бул жерде такымга толугу менен басып жетишпей калган. Адаттагыдай эле азыр Мурас командасынын оюнчулары улакты өзүнүн колуна өткөрүп алышты, бирок ал жакта дагы такымга басуу толугу менен орун ала электен пайдаланып Ала Тоо командасына Манас Ниязов баш болуп азыр улакты тартып алуу аракетин көрмөкчү. Талаанын чаңын сапырып ойноп жаткан бул улакчылар бизге бир абдан кызыктуу бир беттеш тартуулап жатат десек болот. Азыр Мурас командасынын оюнчуларынын карамагында калган улак, бирок ортодо алыстын ышкырыгы жаңырып, азыр кайрадан айланпанын ичинде жекеме-жекеде беттеш уланмакчы. Бир аз эмоция калдыруу экен улакчы жигиттер. Азыр калыстын ышкырыгындагы кээде мына ушундай байкабай калып турган учуру. Менимче кесиптешим айтып өткөндөй, Мурас командасы Ысык-Көл областынан куралган команда, ошондуктан күйөрмандары көп деп айтып өттү. Азыр ошо трибунада абдан көп күйөрмандардан улам мына укмуштудай кыйкырыктарды, ышкырыктарды сиздер менен угуп турабыз. Азыр бул жерде бир аз оюнду токтотууга мажбур, ортодо калыс эмне болуп жатат? Айтор бир аз чыр-чатакташып кеттиби эки жааттын оюнчулары? Кандай уланат беттеш? Биз бир нече көз ирмемдерден соң азыр сиздер менен бул кызыктуу делген беттешти улантмакчыбыз. Кайрадан менимче Мурас командасынын оюнчусунун такымына басып берди улакты, бирок мына ошол эле замат Ала Тоо командасы эми гана талассыздыгынан түртүп чыгарып койду. Ала Тоо жаатынын оюнчуларында азыр биринчи орун менен ойногон Таштемир Мойдубашев азыр. Болду эми тынчыраак, болду. Бир аз чыр-чатак орун алып кетти бул жерде. Калыс кандай чечимге чыгарды, ошого баш ийгилени алып келгиле. Бул негизи көкбөрүдө мындай чыр-чатактарда бир аз көбүрөөк орун алат. Ошондуктан ортодогу калыс менимче ортодогу калыстын сөзүн угуу менен ошонун чечимдерин кабыл алып оюн жүргүзбөсө абдан эмоционалдуу оюн улак көкбөрү. Азыр ушундай учурда негизинен эмоция калдырып мындай кадамдарга баруунун кереги жок эле. Албетте эки команданын ортосундагы атаандаштык курч сөзү дегенде Ала Тоо командасы дагы былтыр биринчи лигада финалда жеңилип бир аз ачууланып калган болчу. Эми реванш алууну көздөп турган учур. Ошол эле кезде Мурас жааты дагы дароо эле жогорку лигада чыгып кайра эле акыркы орунду ээлеп биринчи лигаға түшүп калууну каалабайт. Алар дагы татыктуу түрдө өзүнүн кичимекенинде болуп жаткан мелдеште өзүн мыкты көрсөтүү менен жогорку орундарды үчүн күрөш жүргүзүп жатканын байкасак болот. Андыктан мындай абалды биз түшүнсөк болот. Өтө курч таризде өтүүдө оюн жана кайрадан ушул таризде беттеш уланат экен. Дал ушул Мурас командасында улак сакталат. Андан ары чабуулду жасоо аракети, бирок коргонууда Ала Тоо жааты азырынча эч кандай катага жол бербейт. Жана Таштемир Мойдубашев эми аут. Ала Тоо командасынын капитаны, өз учурунда Достук командасында 7-8 жылдай убакыт оюн өткөрүп капитандык милдетке чейин өскөн болчу. Капитандык милдетти аткарган акыркы жылдары. Жана азыр жекеме-жеке эрөөлүү дейлик 15-мүнөт артта калды. Дагы да болсо биз биринчи бөлүктө салынган жалгыз улактан башка эч кандай салымды көрө элекпиз. Мурас Ала Тоо командасы
Улак ортого ташталды. Жана бул ирет жекеме-жеке эрөөлү кандай тарихте уланат байкап туралы Мурас Жаты жана Алато командасынан Бобек Шакирбек уулу Алато командасынан чыккандан кийин өзүңүздөр көргөндөй борбордук бөлүктү азыр өзү ээлеп алган. Бобек ага каршы Жаныш Конушбаев атаманы менен чыккан. Албетте Мурас командасынын жетекчилери дагы ошол бир трансфердик терезе жабылып калгандыгына байланыштуу көпчүлүк оюнчуларды кошо албай калгандыгын дагы билдирип өткөн. Ошол эле башка облустун мыкты өкүлдөрүн чакырбаса дагы өз облусунун мыкты чагондестерин кошо албай калгандыгына бир аз кайгырган жайы бар. Тактап айтканда Жетегүз командасынын лидери Азимболот уулу менен сүйлөшүүлөр жүргөндүгү да айткан. Азимболот өзү да айткан ушу Мураска ойномокмун деп, эгерде трансфер болбосо, демек кандайдыр бир ошол трансфердик чектөө дагы Мурас командасына өзүнүн курамын күчтөгөнгө тоскоолдук болду окшойт. Демек дээрлик ошондой эле курам, албетте курамда кээ бир жаш оюнчулар бар. Жана көбүнчөсү эми былтыркы биринчи лигада өзүн мыкты деңгээлде көрсөткөн ошол эле команда капитаны Мейирбек Осмоналиев, ошол эле Жаныш Конушбаев, ошондой эле Назар жана Тилек Кошунбаевдер жана албетте бул Бейшеке Кадырбек уулу да ошол оюнчуларга кайрадан эле басым жасаган Мурас Жаты. Бирок азырынча Мурас командасынын оюну кандайдыр бир деңгээлде жүрүшпөй жаткандай таасир калтырат. Аракеттери бар, ортодо жекеме-жекеде жеңип койгон оюнчулар бар көп кездешүүдө. Бирок андан ары ийгиликтүү түрдө чабуул жыйынтыкталбай жаткандыгын байкоодобуз. Демек 18-мүнөттө башталды. Азырынча эсеп саны 1-0. Кезектеги жекеме-жеке эрөөлүнөр токтош болобуз. Жекеме-жекеге чыгууга кайра эки команданын көк бүрчүлөрү даярданып турган учур. Биз эскерте кетсек, биринчи бөлүктө жеке эле көк бөрү ошо Алато командасынын лидерimiz, Кыргызстан Республикасынын улуттук курамасынын оюнчусу, лидери десек болот. Манас Ниязовдун аткаруусунда абдан бир жакшы салымды көргөнбүз. Азырынча ал салым жалгыз, эсеп сандары 1-0. Ортодо кайра ортоңку бөлүктө азыр өзүнүн карамагына алган Мурас командасынын оюнчусу бул Жаныш Конушбаев. Өзүнүн аракетин көрүп жаткан, бирок атаандашы дагы ага эч кандай мүмкүнчүлүк бербестен азыр өзүнүн болгон улакка аракетин жасап жатат. Бобек Шакирбек уулу биринчиден болуп улакка жетти дагы, сол жагы менен алып оң жагына которуу аракетин жасаган, ага жетишпей калгандыктан улак колунан түшүп, азыр болсо кайрадан ортодо улакка болгон күрөш. Бул жерде Алато командасынын оюнчусу улакты баарынан айырмаланып, атаандаштарынан да, өнөктөштөрүнөн да айырмаланып, биринчиден болуп көтөрүп кетип жетишти. Улакты кайрадан сызыктын сыртына чыгарып албаш үчүн талаанын карамагына сактап берген. Улакты кимиси бул жерден эми биринчи болуп көтөрүп кетет. Дагы да болсо бул жерде бири-бирин карай мына чабуулдар уланууда. Азыр ортоңку бөлүктү өзүнүн өнөктөштөрүнө же өздөрүнө болсо да бошото албай жаткан убагы Мурас командасынын оюнчусу азыр улакты толугу менен көтөргөндө көз караш калтырган. Дагы да болсо толугу менен бул чабуулду ишке ашыра албай калып отурат. Азыр кайрадан чийиндин ичинде, айланпанын ичинде жекеме-жеке чыгуу эрөөлүү орун алмакчы. Абдан жакшы көтөрүп кетип болчу. Чындыгында тез учурда чабууга да чыгып азыр салым салып коюш дагы мүмкүнчүлүгү бар эле Мурас Жатында. Алато командасынан азыр Айтмарек Сейитказы уулу кайрадан Чымкент менен ортого чыкканын көрүүдөбүз. Мурас командасынан мына улакты көтөрүп кеткен. Бул Мурас командасынан 8-катар саны менен ойногон Жаныш Конушбаев азыр улакты өзүнүн оң жак такымына басты. Өнөктөштөрүнө жардам керек. Туура чечимге барып атышат. Бардык Алато командасынын коргоочуларын аттары менен сүзүү менен жол ачып берди. Жаныш барган сайын азыр атаандаштардын тайгазан жагына жакындап барууда. Жана салым салууга жетишеби бул жерде. Башаламанды коргоочулар өз ордунда. Эки оюнчу азыр салым салуу аракетин кылып жаткан учуру аттарын салып атышат бири-биринен гана. Бул жерде кимиси жемиштүү болуп чыгат жана
Экинчи бөлүктүн дагы оюн экинчи бөлүгү да аягына чыгып калганын көрдүбүз. Дагы да болсо ортодогу мына көк бөрүчүлөр азыр оюнду токтотпосто. Ооба, бир аз укпай калышты көрүнөт. Анткени трибунадан абдан катуу кыйкырыктар орун алган. 1-0 эсебинде ошол эле эсеп сандары менен экинчи бөлүктүн да соңуна чыгып отурабыз. Биз бир нече мүнөттөрдөн соң кайрадан түз алып берүүнү КТРК спорт каналы азыр Чолпон Ата шаарындагы ат майданынан түз алып берүүнү улантмакчы. Спорттун улуттук түрлөрү дирекцияны Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигине чоң бир 1998 жылы Ареал деген айгырдан туулган Альфа деген бээ бул. Альфа бул Кыргызстанда мунун балдары аябай чоң ийгиликтерге жетишкен. Балдары көп Казакстанга кетти, биринчи балдары, экинчи балдары. Буну биз өзүбүз Элдар жылкы заводунан сатып алдык, анткени бул укмуш жакшы бээ, ошон үчүн сатып алдык. Альфа болсо атактуу баягы Патрондун Патрон жорго бар эле го, ошонун эжеси болуп калат. Ооба, 98 жылкы болгондо бул 22 экен азыр. 22 бээге бул ортодон өйдө жашай эле да. Негизи булар 35ке чейин жашайт. Ошон үчүн бул өтө деле каарый элек. Негизи эле эң улуу бээ ушул болсо керек. Же мындан да улуу бээлериңиз барбы? Биздин короодо эң улуусу ушул азырынча. Андан 2000 жылкы дагы бири бар, анын калганы уже жаш бээлер. Сиз айта кетпедиңизби жана жогорудачы эме деп. Бул бээлердин бири-бири менен тууганчылык жагы бар депчи. Ким тууган болуп кетет бул бээге? Же небереси бардыр, же кызы бардыр бул жерде? Бул өзү ушунча жаш өйдө бээ болгондукка байланыштуу. Көп кыздары, көп балдары чуркады да. Анан ошо азыр бизде бир кызы жана бир небереси турат. Бир кызынын аты Перизат, ошо Перизаттын баласы кызы Пинара деген турат. Көрсөтө кетсеңиз. Пинара мына бул эле жерде турат, жакын эле жерде. Зибная. Пинара ушу Небереси же кызыбы? Бул небереси болуп калат, кызынын кызы да. Бул өзү ушу Пинарадан дагы аябай көп жакшы кулундары, көп ийгиликтерге жетишти. Мындан айта келсе ошо Элдар жылкы заводунан алынып келген бул бээ дагы. Ошол жерде ошо кулундары калган. Ошол кулундардын бири ошо Пансат деген былтыр бышты жоргодон ошо мыктылардын бири болду. Ошо жакшы чуркаган ушу. Бул да аябай укмуш жакшы бээ. Бул өзү дагы Конан кезинде жакшы жетишкендиктерге жетишкен. Атактуу Барон деген жоргобуз болгон. Ошол жоргонун аталаш карындашы. Бул бээлер канча жаштан канча жашка чейин жана жорго салышта түшө берет? Ар кандай болот экен. Мисалы үчүн француз таскагы болсо бир 10 жашка чейин чаба берсе болот экен, бээ болсо деле. Калгандарын болсо 6 жашка чейин чапса болот. Негизи практикада заводдордо, чоң заводдордо 3 жашка чейин чаап, анан 3 жаштан ары уже тукум алганга аракет кылат да. Биз да ошол жагын туура деп көрүп атабыз, анткени көп кыйнай бергенде кийин тукум берүүсүнө кичине забалы тийип калат экен да. Ошон үчүн биз ошо 3 жашка чейин испытание деп коет. Испытание кандай өзү кандай ийгиликтерге жетише алат экен, кийин тукумун жакшы береби деп ошондон текшерүү да, текшерип туруп анан ушу бээликке кое беребиз. Чепрага өзү 2 жаш кезинде ушу Кыргызстанга Россиядан алынып келген. Элдар жылкы завод алып келген муну бул жерге. Анан ошол Элдар жылкы заводунан 2 жашынан баштап 5 жашына чейин чуркады. Ошо көптөгөн ийгиликтерге жетишти. Негизи ошо 2 жашында алдык деп атпайсызбы? Ошондо эле мындай жоргодо жүрүп алчу же сатып алгандан кийин үйрөттүңүздөрбү?
сатып келгенде эми бул 2 жашында тигил жерде бир аз эле минилиптир болчу. Анан биз бул бияка алып келип ошо алып келгенде ошо минилип үйрөтүлүп анан ат чабыштарга ошо жорголоп анан ат чабыштарын 2 жашынан баштап ошо учуштарга жетише баштаган. Өзү көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Эми азыркы убакта болсо мунун балдары жакшы ийгиликтер жетишкендиктерге жетишип атат. Азыркы учурда да боз окшойт да? Ооба, азыркы учурда боз ушу жак буюрса ушу февраль айында тууп калат. Февраль айында. Негизи эле бул бээлердин баардыгы боз окшойт. Карап турсам. Ооба, ушу жылкы завод ошол жагында иштеп атат да жакшынакай болуп. Биз мен өзү чет өлкөдөн Франциядан жанагы жол менен ушу бээлерди качыруу жагын окуп келгем. Мындай искусственный осеменение деп коет орусча. Жасалма уруктандыруу, Жасалма уруктандыруу, ошону окуп үйрөнүп келип азыр ушу бул жерге ушу атайын ылайыкташтырып лаборатория деп коет, ошондой сыяктуу кылып салдык. Азыр заман ошондой болуп атканына байланыштуу ошо заманга туура келсин деп ылайыкташтырып салдык. Ошол жол менен да ошо көптөгөн бээлерибизди качырып ошо азыр баары боз. Буюрса жакында ушу февралдан баштап майдын аягына чейин ушу бээлерибиздин баары тууп бүтөт. Чепраганын жетишкендиктери тууралуу айта кетсеңиз. Бул эми чепрага 2011-2013 чейин чуркады жакшы. 2013-жылы ушу барон жана ушул Üçüncü sayı var. Derecesinden başlayın. Derecesinden başlayın. Урматтуу телекөрүүчүлөр, спорт сүйүүчүлөр, өзгөчө көк бөрү көрмандары, кайрадан эле Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан Ноорус турнирин түздө эфирде көрсөтүүнү улантабыз. Дагы да болсо 3-20 мүнөттүккө жетип келген кезде интрига дагы да болсо өчө элек. Буга чейин кээ бир оюндарда интрига өчүп кала турган болсо, бул оюнда интрига өз ордунда. 3-20 мүнөттүк башталат. Мурас командасы менен Алатой командасынын ортосундагы оюн 2 бөлүктүн жыйынтыгында 1-0 эсебинде Алатой командасы алдыда келе жатат. Азыр 3-чү бөлүк башталышы керек. Ал ортодо калыс команданын капитандары менен келип улакты көрүүдө. Улак жайында экендигин текшерүүдө окшойт. Улак жайында экендигин ишеништи жана калыстын ышкырыгы жагырды дагы биринчи болуп кийим эңип алат байкап туралы. Жакшы бир мүмкүнчүлүк, кийимиси эңип алса ошол тарап өтө жакшы. Жок, 2-3 метр гана улакты жерден өйдө көтөрдү дагы, бирок кайра эле жердиге түшүрүп алды. Ал ортодо Манас Ниязов дароо эле улакты алды. Андан соң албетте командасынын чабуулуну баштамакчы Манас Ниязов. Буга чейин оюнун башында айтканбыз, ушундай таризде жерде турган улакты эңип алууда өтө мыкты. Ал ортодо кайрадан эле Мурас командасынын аракети ийгиликсиз. Сөйдөн Алатой кайрадан улакты жерден эңип алган. Аскат Аскаров жана ыргытылган улак 50 секунда. 3-чү бөлүктүн 50 секундасында өзүнүн салымын салды. Жана Алатой командасын ишенимдүү түрдө алдыга жетелеп жатат десек туура болот. Аскат Аскаров өтө мыкты бул ирет. Жана кайрадан улак азыр стартка ташталышы керек. Жана андан соң биз бул кызыктуу беттешти көрүүгө улантабыз. 2-0 эсеп саны. Мурас командасы буга чейин 40 мүнөт ичинде бир да улак сала албаса, азыр калган 20 мүнөттүндө жок дегендей улакты салышы керек. Болбосо атаандаштарына жеңишти берип коет.
Аскат Аскаровдун аткаруусундагы мына абдан бир мыкты салымды көрө алдык. Мурас командасынын коргонуу тарабы бир аз алсыздык кылып койду. Айтор Делик өзү жалгыз Тайгазанга эч кимдин тоскоолдугусуз бир салымды салып өзүнүн командасын 2-0 эсебинде азыр алдыга сүйрөп бараткан учуру. Азыр стартка ташталган улакка жетип келген көк бөрүчүлөр жана биринчиден болуп Мурас командасынын оюнчусу улакка жеткенин көрүүдөбүз. Ал учурда мына коргонууда дагы азыр Ала Той командасынын оюнчулары тоскоолдук жаратып, улак кимдин карамагында калат азыр бул сүрмө топтун арасында? Менимче Манас Ниязов азыр абдан бир жакшы тоскоолдук кылып өзүнүн атаандашынан тартып алууга абдан жакшы мүмкүнчүлүгү бар. Менимче Ниязов азыр жетти улакка. Ой, жок. Бул жерден Ниязов улаксыз чыгып калды. Ортодон жана ортодо абайлаш керек бул жерде. Ооба. Бир аз азыр сүрмө топтун арасында атынан түшүп калды көрүнөт. Жана дагы да болсо Ала Той командасынын оюнчусу чабылды. Тарсаны менен ойногон бул Акбардын бирге чыгуусудагы жалгыз дагы бир ирет жакшы бир салымды жасап кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар эле, бирок Тилекке каршы жанындагы коргоочу тоскоол болгондонбу же өзү такымынан чыгарып улакты жетишпей калды? Айтор бул салым ишке ашпай калып отурат чабуулдук аракети. Бирок абдан жакшы оюндун 5-мүнөтүн карай кирип барабыз. Азыр кайрадан айлампанын ичине ташталган улакка жекеме-жеке чыгууга күбө болмокчубуз сиздер менен. 2-0 эсебинде 3-бөлүктүн башталышы менен Ала Той командасы Мурас командасынын Тайгазанын улам чабуулга толтуруп атат десек болот. Коргонууда бирисинде жакшы ойносо, бирисинде жаза басып, Мурас командасы азыр 2-0 эсебинде утулуп жаткан убага азыр болсо кайрадан жекеме-жеке чыгуу. Бул жерде 8-чи катар саны менен ойногон Мурас командасынан азыр Жаныш Конушбаев Атаман аргымагы менен ортого чыккан болсо, Ала Той командасынан азыр Бобек Данчо аттуу аргымагы менен азыр ортону толук көзөмөлгө алуу менен улакты эңип кетүү мүмкүнчүлүгүн дагы да болсо кармап турат. Жаныш азыр абалды толук көзөмөлгө алуу менен качан Бобек улакка эңкейгенде гана чабуулга өткөндөй көз караш калтырып азыр байкап турган учуру, бирок ортоңкуну бербей турат азыр Данчо. Мына эми гана эңип кетүү мүмкүнчүлүгү болду Бобекте. Бобек өзүнүн үзөңгүсүнө басып жетишеби бул жерде? Улакка болгон ошол эле эки айлампанын ичинен чыккан улакчынын улакка болгон күрөшү Мурас командасынын оюнчусу менимче бул жерден жемиштүүрөөк болуп чыккан. Дагы ошол эле замат Ала Той командасынын коргоочусу улагы менен азыр оюн таласын сыртына чыгарып түртүп кое алды Жанышты. Жана ортого түшкөн улак кайрадан эле өрөөлүүланат. Бул жолкусунда Мурастан Бейшебек Кадырбек уулу Пират менен чыккан болсо, Чымкент менен азыр Айтмарек Сейитказы уулу кайрадан экөөнүн кызыктуу бир эрөөлүнө күбө болмокчубуз. Ооба, бул эки көк бөрүчүнү биз 3-бөлүктүн башталышы менен ортоңку эрөөлдө көрө элек болчубуз. Биринчи чыгуусу экөөнүн бул бөлүктөгү. Жана биринчиден болуп Бейшембек улакка ээлик кылды дагы оң жак тарабына улакты которуп алып аз такымга басуу аракети жана өзүнүн өнөктөштөрү азыр бул жерден ага жардам бериши керек. Анткени барган сайын Тайгазанды карай жакындап баратат, бирок улакка чапкенедей жабышкан азыр Айтмарек. Ооба, эми гана улактан гол жууп калып отурат. Толук бул жерде салым жасап кетүү мүмкүнчүлүгү бар, бирок эки коргоочу караңыздарчы бул жерден азыр Бейшембекти толук көзөмөлгө алуу менен казанга жакындатпастан түртүп, мына дагы да болсо Ала Той командасынын коргоочулары оюн талаасынан сыртына чыгарып коюп отурат. 6-мүнөт аяктап бара жаткан кез, эсеп саны 0-2 Ала Той командасы алдыда. Мурас командасы командалык оюн жок болуп жаткандай таасир калтырат. Жеке ар бир оюнчу өзүнчө мыкты болгондугу менен жол ачып бере албай атат. Ушул жекеме-жекеде улакты жерден алып кетер замат өнөктөшүнө жол ачып, ушул чабуулга мүмкүнчүлүк берсе, жакшы шарттар түзүлмөк. Ал ортодо кезектеги жекеме-жеке жана бул ирет Жаныш Конушбаев көк мончокту минген экен. Буга чейин башка аргымактарды минип көрдү, бирок эмнегедир Атаман менен Пират анын көңүлүнө толгон жок окшойт. Бирок
кеп атта эмес экендигин кайрадан эле Бобек Шакирбек уулу көрсөттү дагы. Бул ирет дагы командасынын чабуулун баштайт, Тайгазанга жакындап келет, бирок кыргытууга мүмкүнчүлүк болбойт. Анткени атаандаштары деле өз учурунда жакындап келген болчу, бирок түшүнүксүз. Эмнеге 6-катар сандагы жана Шакирбек уулу Бобек Коңготоркой. Бобек Шакирбек уулуну биз бул салым менен куттуктап Азамат деп коелу. Ал эми Мурас командасынан 2 оюнчу артынан кууп барган дагы, бирок эмнегедир тоскоолдук кылбастан Тайгазандын сол жагына өтүп кеткен. Бир аз түшүнүксүз. Жана эсеп саны 3-0. Демек беттеш Алатоо командасынын жеңиши менен жыйынтыктайт десек жаңылган болбой калды окшойт. Калган 13 мүнөттө эми Мурас командасы 3 улакты ташташы өтө оор. Мына ушундай Мурас командасы ошол 2-чи улакты 3-чү бөлүктүн башында эле өткөрүп алгандан кийин бир аз психологиялык жактан маанайлар түшүп калды окшойт. Азыр 3-чү улактан кийин эми абалдар кандай болот байкап туралы. Албетте жеңишке болгон аракет кылбаса дагы жалпы көрмандарына көңүл жубатчу салым салганга аракетин кылышы керек. Борбордук бөлүккө кайрадан ташталды. Тилекке каршы караңыздар, чукмуштуудай бир жанатан бир оюн жүрүп, азыр тегерек чийин делек билинбей калгандыгын көрдүбүз. Мынакей жалпы планда ушул чийин кайсыл жерде жайгашкандыгын так көрө билүү дагы өтө оор. Бирок ага карабастан жекеме-жеке рөл Айтмерек Сейитказы уулу Чымкентти минип чыккан, ага каршы өзүнүн пират аттуу аргымагы менен Бейшенбек Кадырбек уулу былтыркы жылы 1-лигада мыкты оюнчу аталган, бирок азыр жогорку лигада өзүнүн мыктылыгын анчейин көрсөтө албай келет. Бирок мына ушул жерде өтө мыкты. Делик атаандаш Айтмеректин колунан улакты тартып алды. Эми ушул жерде командасынын керегине жарап бир Мурастын алгачкы упайын салып бере алабы? Кетти. Жок, азыр ылдамдыкты өрчүтө албайт. Сөйдүгүндө атаандаштары тоскоолдук жаратат. Мүмкүн өзүнүн Тайгазаны көздөй барып бир айланып келсе жакшы бир мүмкүнчүлүк жаралмак, бирок эмнегедир андай аракеттерге барбай келүүдө. Буга чейинки ынтымак жаш күч командасынын ортосундагы оюнда дал ушул ынтымак оюнчулары ушундай бир чабуулга барган. Ал да өзүнүн натыйжасын бергендигин көрсө керек. Мурас бирок азыр андай аракеттерге барбай жатат. Тайгазанга жакындап келүү аракети, бирок Тайгазанды айланасында болгону менен Тайгазанга улак тыргытуу мүмкүнчүлүк жаралган жок. Таштемир Майлубашев бул жерде амалкөйлүк кылды. Атаандашына ушул улакты тартмыш болуп сыртка чыгып кетти тала чейинде. Жана Таштемир Майлубашев Азамат бул жерде өз командасына керектүү болгон мүнөттөрдү иштеп тапты. Атаандаштардын кооптуу чабуулун жокко чыгарды. Эми эсеп саны мынакей 3-0 бойдон калууда. Эми оюндун бүтөрүнө толук 10 мүнөт калды. 10 мүнөттүн ичинде Мурас жааты 3 салым салалы же жокпу? Кандай ойнойсуз кесиптеш? Менимче Мурас командасы 1-2 бөлүктө дагы эч кандай салым жасай алышкан жок. 2 бөлүктө абдан жакшы оюн алып баргандай көз караш калтырган, бирок 3 бөлүктүн башталуусу менен бул жерде Алатоо командасы өзүнүн мыктылыгын көргөздүбү же Мурас жааты коргонууда бир аз алсыздык оюн жүргүзүп койдубу? Эсеп сандар 3-0 жетип кетти. Менимче 10 мүнөттүн ичинде ушундай көрүнүштө жүрө турган беттеш орун ала турган болсо, анда Мурас командасы албетте 3 упай 3 салым жасап бул жерде жетишпейт эч кандай. Бирок колунан келген күч аракеттерин көрмөкчү. Азыр болсо Алатоо командасынын оюнчусу кайрадан улакка эл кылып ортоңку сызыктын ичинен илип чыкты дагы. Сол канат аркылуу чабуулдук аракеттерди көрөт, айланып өттү, абдан жакшы жазгырып өтүү жана 3 оюнчуну атаандашын артка калтыруу менен Манас Ниязовго өткөрүп берүү аракетин жасаган. Бир аз Манас бул жерден жаза басып алдыбы? Айтор кайрадан улак бул жерде Бобек Шаршенбек уулунун карамагында калат. Азыр бир сыйра карап өзүнүн көз карашын оңдоп алган соң, мына абалды байкаган соң кайра чабуулдук аракет улантылмакчы. Атаандашынын жарым таласына өттү. Азыр мына абалды көзөмөлдөп турган чагы, менимче артынан
келген коргоочулар дагы эч кандай тоскоолдук жарата албай атат. Бирок Мурас командасынын коргоочулары аз толугу менен өзүнүн тайгазанына кайтып келип, алды көзөмөлдөп турат. Жардам керек. Бул жерде Бообекке ооба жардам бериш керек. Абдан жакшы кирип келүү аракеттери бар. Бирок бул жерде 10-чу катар сан менен 3-чү катар сан менен ойногон коргоочу эч кандай тоскоолдуксуз азыр Бообекке абдан чоң кыйынчылык жаратып жаткан чагы. Эми гана мына жардамга келген Ала Тоо командасынын оюнчулары улак болсо өткөрүп берилет. Жок, кечиресиздер. Дагы да болсо Бообектин карамагында бул жерде Бообек абдан жакшы мына өзүнүн мыктылыгын көргөз десек болот. Дээрлик 1 мүнөткө жакын убакытты мындай талашта улакты өзүнүн карамагына кармаш ар бир көк бөрүчүнүн колунан келе бербесе керек. Дагы да болсо казанды камалоого алган Ала Тоо жааты эч кандай салымга болгон мүмкүнчүлүктү көрбөй жаткан убагы. Бообек эми гана бошонуп чыккандай көз караш калтырган. Аты да бир аз чарчап калды көрүнөт. Дээрлик 2 оюнчу жана салым бар. Куттуктайбыз Ала Тоо командасы. Бообек Шакирбек уулу өзүнүн да бир ирет мыктылыгын далилдеп эсеп сандарын 4-0 узартып командасын ишенимдүү түрдө барган сайын бул беттештеги жеңишине жетелеп бара жаткан сыяктуу. Эсеп саны 4-0. Албетте Ала Тоо командасы буга чейин 3-0 болгондо эле айтканбыз. Чекит коюлду окшойт деп. Эми 4-0 бул эми чоң чекит. Мурас командасы эми эмне калат? Достук командасына даярдана берсе болот. Ал эми чагымда эми 80% Ала Тоо командасы 3-чү орун үчүн күрөш жүргүзөт. 3-чү орун күрөш дагы алар үчүн жакшы көрсөткүч, бирок 3-чү орун үчүн дагы ал жакта чоң атаандаштык болот. Себеби дегенде 3-чү орун үчүн алар же Сары Өзөн менен же болбосо Ынтымак жааты менен кез келет. Бул суроого жооп эртең белгилүү болот. Эртең буюрса жогорку лига тайпалык баскычындагы акыркы турдук оюндарда Ынтымак Сары Өзөн командалары А тайпасынын эң мыкты командасын аныктаса, Б тайпасында Мурас Достук менен оюн алып барат. Бул оюндан кийин эми Достук командасы кандайдыр бир деңгээлде 1-чи орун менен бул тайпаны жеңип чыгат окшойт деген ойлор дагы да болсо жакындап келет. Ал ортодо Мурас командасынын чабуулун байкайлы. Дагы да болсо жакшы аракет, тайгазанга жакындоо аракети өз учурунда мыкты боло албай жатат. Жок дегенде бир улак. Албетте Ысык көл жергесинде эми башка облустардан бул Чолпон Ата шаарында ушул ипподромго келүү оңой эмес. Бирок дал ушул Ысык көл жергесинде жерден райондордон айылдардан келип атайын ушул Чолпон Ата шаарына келип көрманды кылып жаткан көрмандар абдан көп экен. Буга чейинки учурда да байкасак болот. Ошол жакта Чолпон Атада жүргөн көрмандарда билдирүүдө жана ошол көрмандардын дээрлик 70-80% азыр Мурас деп кыйкырып колдоп жаткандыгын байкасак болот. Бирок алардын ошол көрмандардын бүгүн көңүлү маанайы жок кетет окшойт. Себеби дегенде алар сүйрөгөн, алар алдыга сүрөгөн команда 0-4 эсебинде жата калса бир салымдагы сала албай атаандашына ийри эсепте жеңилүүдө. Эмичи мүмкүн азыр көңүл жубатчулак болуп калабы? Кайрадан жакындайт. Ошол жерде эми атаандаштары Ала Тоо командасынын бир оюнчусу жазаланып, жаза мамысына кеткенде гана салым салынбаса, башка учурда да теңме-тең болуп жаткан учурда салымды салып коюу оңойго турбайт окшойт. Себеби дегенде коргондоо бөлүгү чындап күчтөлгөн. Таштемир Башов ошол учурда Акбар Иманбеков, Аскат Аскаров дагы өз учурунда эми жарым коргоочу десек болот, бирок коргондо да өзүн мыкты көрсөтөт. Байыш Ниязов дагы коргондо да мыкты салымын салат. Алы Назаров, жаш 22 жаштагы оюнчу Айтор коргонуу бул ирет мыкты. Ала Тоо командасында натыйжада Мурас азырынча бир дагы салым сала албай убара болуп турган учуру. Эсеп сандары 4-0, оюн бүтөрүнө 4 мүнөттөн азыраак убакыт калып отурат. Кайрадан азыр жекеме-жекеге чыгуу үчүн Мурас жаатынан Жаныш Конушбаев атаман менен жана атаандаштарынан
Айтмарек Сейитказиев. Жаңылбасам. Экөөнүн ортодогу кезектеги эрөөлүү азыр кечиресиздер, бул жерде Бобек Шакирбек уулу акыркы салымдын автору экен. Бобек бул жерден мурунку ушундай жекеме-жеке чыгууда өзүнүн абдан мыкты көргөзүү менен эңип чыгып, өзүнүн такымына басып барып атаандаштарынын дээрлик 1 мүнөттөн ашыгыраак убакыт улакты өзүнүн карамагына алуу менен бир упайды иштеп берди Ала Тоо жаатына. Дагы да болсо ошондой кыймыл аракеттер. Менимче Ала Тоо командасы бул жерден азыр эч жакка шашпайт, эч кандай тобокелчилик кадамдарга барбайт. Толук ушундай көзөмөлгө алуу менен менимче убакытты да созуп жаткандай көз караш калтурууда десек болот. Мурас жаатынын оюнчусу эмнегедир улак болгон аракетин жакшы бир катуу бир таризде көрбөй жатат десек болот. Мына эми гана атаандашын ортодон түртүп чыгарган, ал аңча убакыт келип жетти деген малда азыр эми гана мына Шуңкарбек Айтмарек Сейитказиев уулу ортого эми гана чыгуусун көрдүк. Ал Чымкент аргымагы менен азыр Мурас жаатынан Бейшенбек Кадырбек уулу кайрадан экөөнүн эрөөлүнө күбө болмокчубуз ортодогу. Оюндун акырына чейин көзүбүздү албай көрүп турсак бардык көрөрмандарды жакыныраак экранга чакырабыз. Мына оюн абдан бир кызыктуу таризде жатат. Азыр 3-чү бөлүктүн аягына чыгып бара жаткан чагы 2 бөлүктүн жыйынтыгы менен 3-чү бөлүктүн бүтүшү менен азыр Ала Тоо командасы шенди түрдө 4-0 эсебинде алда келе жаткан учур болчу. Азыр болсо ортодо Ала Тоо командасынын оюнчусунун аракети жакшы улакка болгон, бирок аты улакты басып арада үзөңгүгө басыш керек. Дагы чабуулдук аракетти менимче эртерээк баштап алса коргонууда Ала Тоо командасы абдан жакшы оюн көргөзүп учуру. Дагы да болсо чабуулдук аракет жана мына коргонууга келген Ала Тоо жааты дагы да болсо түртүп аты менен улагы менен чогуу көкбөрүчүнү таласыздыгын сыртына чыгарып салды. Шашмалактаган Мурас жаатынын оюнчулары кайрадан тез арада улакты ортодогу айлапканын ичине таштап кайрадан жекеме-жеке орун алмакчы. Болот. Ал эми Бейшенбек Кадырбек уулу канчалык аракет кылбасын, канчалык өзүнүн пират аттуу аргымагы менен атаандашынын аргымагын тиребейсин. Бобек Шакирбек уулу өтө ишенимдүү түрдө оюн алып барууда. Муну менен биз эмне дейбиз? Эми эртең Мурас командасы Достук жаат менен оюн алып барат. Достук Ала Тоо командасынан дагы бир топ күчтүү. Ал жакта эсеп саны кандай болот? Айтуу кыйын. Эртеңки күnkү оюндарда өтө жааты конок команда Ош шаарынын Ала Тоо жаатына 0-4 эсебинде жыйынтыкталды. Ала Тоо командасын көрмөдөн куттуктайбыз. Жаңы түптөлгөн команда биринчи жолу тарыхында жогорку лигадагы алгачкы жеңишин камсыз кылды. Жана дагы болсо өз жүрүшүн улантат бул белдеште. Ал эми атаандаштары Мурас эртең Достук менен болгон оюнга даярданмакчы. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кызматыңыздарда кесиптешим Дайырбек Бешин